Бишкекте 3-чү эл аралык кино фестивали башталды. 11-июндан 15-июнга чейин өтө турган бул маданий иш-чара дүйнөнүн булуң бурчунан келген кино чеберлерин бириктирүүдө. Кыргызстандын белгилүү актерлору, режиссерлор жана кино тармагына салым кошкон инсандар асман килеминен басып өтүшүп, фестивалдын ачылыш аземин кооз маанайда ачып беришти. Фестивалдын негизги программаларынын бири эл аралык жана борбор азиялык конкурс. Бул сынактар заманбап кино өнөрүнүн эң таасирдүү, тайманбас жана визуалдык жактан мыкты чыгармаларын сунуштайт. Быйылкы өзгөчөлүктөрдүн бири катары биринчи жолу кыргыз бокс программасы тартууланып жатат. Анын алкагында улуттук прокатта рекорд койгон көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланган кыргыз тасмалары көрсөтүлөт. Фестиваль ставит своей целью Кыргыз киносунун өнүгүүсү бир гана фестивалдар менен чектелбестен көрүүчүлүк тасмалар аркылуу да байкалууда. Бул жылкы фестивалда улуттук прокатта ийгиликке жетишкен 9 тасманын арасынан мыктылар тандалмакчы. Бишкек эл аралык кинофестивалынын максаты Кыргызстанда гана эмес, жалпы Борбор Азияда кино тармагын өнүктүрүү. Фестиваль регионалдык кызматташууга өбөлгө түзүп, өлкөлөр ортосундагы прокаттык алмашууну жеңилдетүүнү көздөйт. Быйыл фестивалдын алкагында 3 негизги конкурс, дистрибьюторлордун форуму жана 4 тасманын дүйнөлүк премьерасы өтөт. Фестивалдын ардактуу конокторунун арасында дүйнөлүк кино тармагында таанымал актерлор жана режиссерлор да бар. Алардын фестивалга катышуусу бул маданий иш-чаранын макамын көтөрүп, эл аралык деңгээлдеги маанисин дагы да бекемдөөдө. Мен тартылган тасмаларды силердин эл мынча жакшы билет деп ойлогон эмесмин. Мага узатылган суроолорду угуп кубанып турам. Ар бир айтылган сөз жүрөккө жетти. Бул фестивалга конок катары келгенмин. Мен үчүн чоң сыймык. Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Тоолоруңар, табиятыңар, элдин жылуу мамилеси баары жүрөктөн орун алды. Жолго чыгарда силердин маданиятыңар менен атайын таанышып чыккам. Мындай ири маданий иш-чарага чакырылган кыргыз актерлору да өз кубанычтарын жашырышкан жок. Алар кыргыз киносунун акыркы жылдары өнүгүп, эл аралык деңгээлге чыга баштаганын баса белгилешти. Кыргызстанда болгон актерлор келип катышып атышат. Бул биз үчүн абдан сүйүнүчтүү. Кыргыздын киносу илгертеден бери кандай гана дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп келген. Эми Кудай буйрса ошол сапка чыгат деп дагы үмүттөнөбүз. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп тургандай, жылдан жылга кыргыз киносу өсүп өнүп келатат. Бишкек эл аралык кино фестивалынын алкагында белгилүү италиялык актер, продюсер Микеле Плачидого Жаабар статуэткасы ыйгарылды. Ал дүйнө жүзүнө спорт сериалындагы комиссар Катани образын жаратканы менен таанылган. Ага сыйлыкты Кыргызстандын маданият министри Мирбек Мамбеталиев тапшырды. Маданий иш-чаранын салтанаттуу ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев да катышты. Ал өз сөзүндө Бишкек эл аралык кино фестивали Борбор Азиядагы кинематографияны өнүктүрүүгө өбөлгө боло турган маанилүү аянтча экенин баса белгиледи. Фестиваль дүйнө жүзүндөгү режиссерлорду, жазуучуларды, продюсерлерди, актерлорду, кино сынчыларды жана эксперттерди бириктирип, кесиптик өсүп өнүгүүгө, чыгармачылык жактан жакындашууга жана эл аралык кызматташууга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүүдө. 5 күнгө созулган фестивалдын алкагында француз-немис кино жумалыгы өтөт. Анын жүрүшүндө Германия жана Франциянын классикалык жана заманбап 6 тасмасы көрсөтүлөт. Ошондой эле фестивалдын кадырлуу коноктору тарабынан мастер-класстар өтүлөт. Иш-чара 15-июнда жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө Жаабар статуэткасы тапшырылат. Бүгүнкү кечебиз Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.